Арбагыла балдар. Силер менен 8-класс кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү тема текст менен иштөө. Сабактын максаты текст менен иштей аласыңар жана сагызган жөнүндө маалымат аласыңар. Текстти окуп, сөздөрдүн синоним, антонимдик маанилерин табууга үйрөнөсүңөр. Ошондой эле предметтик аралык байланыш жасайсыңар, ой жүгүртүүңөрдү өстүрөсүңөр жана канаттууларга аяр мамиле жасоо керек экендигин билесиңер. Алгач фонетикалык тил жаттыктыруу Хусейин Эсенкожоевдун төмөнкү ырын окуйбуз. Дүйнөдө түрлүү куштар бар, ар түрлөнүп сайраган, ар бир шакка ылайык, көп сандаган жайнаган. Жер шарында канаттуу, көп куштардын биринен ала канат сагызган, сөздү ушундан баштайлы, чындап сырын ачыштан. Демек, биз бүгүн силер менен сагызган жөнүндө маалымат алат экенбиз. Сагызган каргалар тукумундагы куш. Дене узундугу 35 см, жүнү калың, көпшөк, канаты карала, бүктөөсү көгүш, куйругу кара, жон жагы боз, бууру кызгылт, башында жаз үрпөгү бар. Евразияда, Түндүк Батыш Африкада, КМШ өлкөлөрүндө, Крым жана Кавказ токойлорунда жашайт. Кышында жана күзүндө оошуп жүрөт. Уясын дарактарга салат. Кышка азыгын камдайт. Айрым учурда майда канаттуулардын уясын бузат. Илимий классификациясына карай турган болсок, дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү канаттуулар классына кирет экен. Ал эми катары боюнча таранчы сымалдуулар, уруусу каргалар, тукуму сагызгандар, түрү боюнча кадимки сагызган. Анда эмес азыр сагызган сактаган алтындар деген текст менен иштейбиз. Элибизде сагызган шакылыктаган, топтолгон жерде бир жаңылык же окуя болот деген ишеним бар. Улуу адамдар алардын ууру болоорун, өзгөчө жалтырак буюмдарды, алтын, күмүштөрдү жактырып, уяларына ташып кетээрин айтышат. Жакында эле ошол айтылгандарды далилдеген бир окуя болуп өттү. Кандай окуя болот деп ойлойсуңар, балдар? Андан ары улантабыз. Жол издеп, ушул бадалдарды аралап келе бердик. Баятан бизди айланып, шакылыктап учуп жүргөн эки сагызган капысынан эле бизге кол салчудай болуп, тик качырып, бастырбай койду. Эми эмне болот деп ойлойсуңар? Булардын мынча шакылыктагандары, жолубузду тоскондору бизди шекшинтти, коргонуп да жаттык. Балапандары барбы деп уясын издей баштадык. Анан капысынан жаныбыздан эле көлөмү кичине, казандан бир аз чоңураак уясы көзгө көрүндү. Баштыгымдагы балтамды алдым да, бадалдан кыйып, кол чатырдай кылып төбөмө кармап алып, уяга жеттим. Жолдошум болсо алысыраак барып отуруп алды. Демек, жолдошу коркок окшойт, Алгач уянын үстү жагындагы 2 жумурткасын алып, жерге койдум. Анан аны тереңдеп аңтара баштадым. Түп жагын аңтарсам, колума бармактай болгон кол саат урунду. Аны алып, уяны калыбына келтирип,
сагызгандын жумурткаларын оордуна койдум. Сааттын кулагын бурасам, чыкылдап жүрө баштады. Силер ойлогондой болдубу, балдар? Чындап эле сааттын ичинде алтын саат болушу мүмкүнбү? Жол болгондо мол болот деп айтылат эмеспи? Ал жерден төмөнүрөөк түшкөнүбүздө экинчи уяга жолуктук. Аны да мен кылдаттык менен карап чыктым. Мурдагыдай эле жалтырак буюмдар менен бирге бир шакек таптым. Шакектин ички бетинде 583 деген жазуу бар экен. Демек, таз алтындан жасалган шакек экен да. Үйгө келгенде мен саатты кызыма, досум шакекти аялына тагып, алардан чоң ыраазычылык уктук. Уяда саат, алтын буюмдар болот деп ойлодуңар беле, балдар? Анда эмесе суроолорго жооп бересиңер. Жумушчулар эмне үчүн жөө кетмек болушту? Эмне үчүн сагызгандардын кол салуусу жолоочуну шекшинтти? Эки уядан эмнелерди табышты? Олжолорун кимдерге беришти? Эмне үчүн эл арасында сагызган жүргөн жерде кенч болот деп айтылат? Текстти дагы бир сыйра өзүңөр окуп чыгып, ошол суроолорго жооп бериңиле. Төмөнкү сөздөрдү окуп, эсиңерге сактап алгыла, балдар. Кылдаттык. Демек, бул этияттык менен дегенди түшүндүрөт экен. Чытырман. Бак тарактар жыш өскөн жер. Кол чатыр, зонтик. Анда эмесе, кийинки тапшырмабыз биз синоним жана антоним сөздөр менен иштейбиз. Төмөнкү сөздөрдүн синонимин таап жазабыз. Андан кийин ушул эле сөздөрдүн антонимдик маанисин таап дептерибизге жазабыз. Үйгө тапшырма: сагызганга сыңквейн түзүү жана сагызганга тиешелүү макал таап жазасыңар. Тапшырманы аткаргандан кийин сөзсүз түрдө мугалимге жөнөтүүнү унутпайсыңар.